биринчи боюң Руслан Сариев мен болгон экен эле. Дубайда өттү эле го үйсү. Мыктыбек Оралбай агабыз урушуп. Абу Дабида урушупту го. Польшалык мушкермен чыкты эле окшойт. Ошол моментте как раз жаңы кыл болуп калат, теракт деп бир немени жардырып берет да. Москвадачы. Чоң торговый центрде. Ошол моментке попал болуп калгам, барып анан кийин кайра келип атканда ошол мени, короче, выдворение депортация басып коет да. Контракт түзөбүз. Түзгөндөн кийин анан кийин ал жакка тавка жазылабыз үйсөгечи. Капитан команда болуп, эки команда байкындай кылыпчы, бири менен уруштуруп. Вот, ошого жазылабыз. Үйсүдөн пригласительный келди деп атпайбызбы? Ошондо келгенде. Бул экинчиси келди да уже. Андан кийин ошол пригласительныйды жакка бергенде өзбекстандык баягы боец Рамазан Темировгочу. Вот ошол менин ордума кирген да. Анан ошол тавка даярданып аттык, даярданып полностью вроде жакшы эле кетип аткан. Биз жакын калган, бизге железно, короче, 100% виза берет бизге деп эле. Эми пригласительный жөнөтүп письмо посольствого да жазган да. Ошентип атса бизге берет деп эле уверен эле байкындай кылып 10 күн калганда киргенбиз да, визага отказ берип койду да бизге. Анан кийин кайра дагы повторный алганга успеть этпей калдык. Тренерге дагы сага дагы бербей койду. Бербей койду. Кийин ошончо калып кеттик.